Assalamu алейкум. Биринчи кезекте жараткан бизге милдет кылган ибадаттардан баштайбыз, албетте. Андан кийин табигый муктаждарга өтөбүз. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө мезгилге карата багамдат намазы 7:30 окулат мечитте. 7:30 окулуп 8:00 чейин аяктайт. Ошого байланыштуу айрым ушул учурларда мен үйдө окушума туура келет. Анткени аяка барып, кайра келиши жумуштан кеч калып калышы мүмкүн. Ошого 1-2 айдан кийин уже убакыт жылып барып уже 6:00 6:30 өтүп кетет. Ошондо кеңири убакыт болуп калат мечитте намаз окуганда. Адамда 3 нерсе күнүгө сөз болуп туруш керек. Бул биринчиден руханий, бул намаз, экинчиден интеллектуалдык, бул китеп окуу, эми үчүнчү физикалык жактан спорт. Ушул 3 нерсе дайым болуп турса эле, буюрса адашпайбыз. Эртең менен туруп, бул жака кичине басып келем. Азыр кыш маалы болгондо байланыштуу чуркабайм, анткени азыр чуркасаң тердеп, наоборот үйгө жууганда суу тийип калышы мүмкүн, ыктымал бар. Жайында болсо кеңири убакытта болот, анан жылуу да болот, кичине кыймылдасаң болот. Азыр жөн гана эртең менен туруп 20 мүнөт нары бери басам, зикир кылганча. Негизи жумушка машина менен барчубуз, бирок бүгүнкү күндө бензиндин кымбаттыгына байланыштуу автобус менен барууга туура келет. Бирок ар бир иште жакшылык бар дегендей, убакыт кеңири болот. Жумушка баргыча андай электрондуу таспиябыз бар, ушу менен зикир тартып жетип калабыз. Мен аты жөнүм Накиев Сейитбек Талабекович. Ош облус сотунда 2013 жылдан тартып эмгектенем. Бүгүнкү күндө ээлеген кызмат ордум улук консультант. Бул жерде консультант бар, мен улук консультант. Ал жарандык жана административ иштер боюнча, мен жазык иштер боюнча, кылмыш иштери боюнча башка айтканда. Менин функционалдык милдеттерим мыйзамдар менен көбүрөөк иштейбиз биз. Биринчи келип эле ошол тийиштүү атайын токтом деген программа бар. Мына токтом программага киребиз. Бул атайын ушундай программа, буга ичинде мыйзамдар жана ченемдик укуктук актылар камтылган. Алар интернет аркылуу автоматтык түрдө жаңыланып турат.
кийин мен интернетке кирип бул жерге атайын мен даярдап койгом. Мисалы үчүн сайттарды даяр. Мен кайсы сайттарга күнүгө кирем, мисалы жогорку сот, судьялар кеңеши, соттор тандоо кеңеши, эркин тоо гезитинде жанагы токтом программага окшош эле баардык мыйзамдар, жаңылыктар кирип турат. Мына Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун сайты, бул жерде жаңы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мына сырткары мына пленум деп коет, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленуму бар, атайын мыйзамдарга түшүндүрмө берет. Аларды колдонуу судьянын милдети болуп эсептелет. Мынакей мисалы үчүн киребиз. Мына акыркы жолу мына 24 ноябрда 2021 жылы кабыл алынган пленум. Бул жакта электрондуу вариант, биз бирок бумажный вариант кылып бул жакта сактайбыз. Ушул кодекстер келди колдонууга, биз тийиштүү райондорго бөлүп таркатып бердик. Азыр ушулардын негизинде иш алып баратабыз. Азыр биз түштөнүүдөн келдик. Түштөнүү саат 1ге чейин. Убакытта бир 15 мүнөт убактыбыз бар экен. Ушул учурда биз жумушту да калтырбай, спортту да калтырбай, анткени теннис кыймылдап кан жүгүрүп турат, анан көзгө дагы, зрениеге дагы пайдасы бар. Ошон үчүн ойлоп турабыз.